Саламатсыздарбы достор, биз бүгүнкү видеобузда сиздер менен эң оңой перевод менен иштегенди көрсөтүп берем. Мурунку переводдорду сиздер бул жерде скрин кылып алып, анан аны кайра которуп ушинтип иштейсиздер. Азыр болсо биз эч кандай скриншот кылбай эле перевод кылганды үйрөнөбүз. Аны үчүн биз эмне кылабыз? Play Market приложениясына кирип алабыз. Play Market баарыбызда эле бар. Ушинтип переводчик деп жазсаңыздар, бизге переводдун түрүн чыгарып берет. Биз ушул переводчик чата дегенди басабыз дагы установить кылабыз. Мен уже установка кылып койдум. Эми открыть деген кнопканы басабыз. Бул приложение менен иштеген абдан ыңгайлуу. Старт деген белгини басабыз. Показывать. Назад. Бул жерде бизге ушундай чыкты. Ушул биздин экранды чыгып турат. Биз ушуну басабыз. Басканда бизге включить доступ деп атат. Включить деген жерде басабыз дагы. Мына өзү көрсөтүп берип атат кандай кылышты. Включить возможность. Скачанный сервис дегенге киребиз дагы. Ушул жердеги включить возможность дегенди басабыз дагы. Разрешить деген кнопканы басып коебуз. Көрдүңүздөр, бизге бул жер чыкты. Эми биз эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн кытайча жазылган, например, ушул таба сайтын ачайын. Таба сайт ачканда көрдүңүздөр, бизде ушундай болуп, мындай лупаны сүрөтүп турат. Мына көрдүңүздөр, мындай кылганда эле сиздер уже сразу эле которуп, ушул жерин эле минтип окуп кетсеңиздер болот. Сиздерге азыр перемен ачып көрсөтүп берейин. Мына көрдүңүздөр, ушул лупаны эле аласыздар дагы, ушинтип жылдырып, ушундай кылсаңыздар баардыгы сиздерге чыгып берет. Негизи мен мурун беркинде Google переводчик менен иштегенде скрин кылып, телефон баары толуп калчу, память кылып, кайраларды өчүрүп, бул приложение менен иштеген абдан ыңгайлуу болот. Эч кандай скрин кылбайбыз, лишний жумуш кылбайбыз. Бассаңыздар, мына көрдүңүздөр, баардыгы ушинтип орусча да кылсаңыздар болот, кыргызча да кылсаңыздар болот. Кайсыл тилде болсо өзүңүздөргө оңой болуш үчүн которуп алсаңыз болот. Көрдүңүздөр, оңой. Ушул эле эми кыргызчага которуп көрөлү, анткени бизде көп көрдүңүздөр, бул жерде английский, русский деп турат. Биз ушул жерди басабыз дагы, например, киргизский дегенди басабыз. Бул жерде английский эмес, бул жерге китайский кылабыз. Эми кайра киребиз. Көрдүңүздөр, балдар артка тартуу деп жазылып турат. Көрдүңүздөр, кыргызча которулуп жатат. Чоңураак кылып дагы иштесеңиздер болот. Чоңойтуп аласыздар, ичине кирип карай турган болсоңуздар, мына көрдүңүздөр, балдар маскалары дейт. 0 айдан 6 айга чейинки балдар деп турат. Ушул видео баарыңыздарга эле пайдалуу болду болуш керек деп ойлойм. Эгерде видео жакса, лайк басып, жана подписка кылганды унутпаңыздар. Кийинки дагы сабактан жолугушканча аман болуңуздар.